ошарынан мынчалык арзан чек чыгып калат деп ойлодум эле достор. Басына келе турган болсок 2 миллион сом бир аз кем бар. Жалпы аянты 5 соток. Узуну 20 метр, туурасы 25 метр келет. Достор, эми бул чек кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, мен силерге толугураак адресин айтып өтөйүн. Ош шаары Мадай өкмөтүнүн Жаңы Будалык деген айылда турабыз биз. Достор, эң эле жакшы жерден келе турган болсок, караңыздар достор. Мына чектин бул бети жол. Мына түп-түз бул жакка кетесиз, кааласаңыз мына ушул ойдон түз чыккан болсоңуз Ош өзгөнгө чыгасыз. Эгерде мына жол менен түп-түз айдап чыккан болсоңуздар, Ош алай центральный көчөсүнөн чыгып барасыздар. Эң сонун жерле биринчи линия достор. Анан дагы жакшы жерине келе турган болсок достор, мына ушул жер менен түп-түз эле баягы артезиан таптаза суу мына насымен канал болуп түп-түз өткөн экен. Анан кийин элдер өздөрүнө жакшынакай кылып мондай септик кылып көрсөтүп коюштур. Мен бир катар мындай септик. Мынанын ичинде достор таза суу бар экен. Ушунун ичинен эле кран кылып ичкери үйдүн ичине тартып кетип калат экенсиз. Эми сиздер мына ушул чекти сатып алып, ушул жерде жакшынакай болуп бактылуу семьялардын катарын толуктайм деп жашасаңыз, биринчиде суу. Сууну мына ушул жерде чукуйсуз дагы шарт үйүңүзгө тартып кирип кетесиз. Достор, чек арандыга бир катар ориентир берип койдум мен силерге. Мына стойканы көрүп атасыздарбы башталышы? Мына ушул стойкадан башталат экен, а бүтө бериши ушул стойканын бүтө беришине чейин экен. Эми кийинки чегаларына келе турган болсок, достор, примерно мына ушул жерде экен. Хопа, таптым мына. Мына ушул жерден башталат экен, достор. Ориентир 100 мега барасыздар. О, стойканын тушуна 100 ориентир алып коесуздар. Эми бул чекти кантип тап келебиз? Талай бекиним, ориентирларды айтчы десеңиздер, о, мына бул деген суу кампа. Жаңы Будалыктагы суу кампа кайсыл жерде десеңиздер, түп-түз эле соксойуп мына жерде көрүнүп турат, көрдүңүздөр. Анан да бир жакшы жерине келе турган болсок, мынабы бир көчөнүн эле наркы бетинде достор 161 конечный баягы маршрутка каттайт го. Шаарга аралап тесте түшүп чыга турган ошол маршрутка мына ушул жерде. Анын жанында дагы ФАП бар, мечит бар достор. Жакын локациялардын бири. Анан кийин ушул жерге үй салып жашагандан кийин уул кыздарыңыздар төрөлүп, чоңоюп, мектепке бара турган, садикке бара турган болуп калган болсо, садик менен мектепке дагы достор 10 мүнөттө жетип барат экенсиздер. Болгону 10 мүнөт. Так. 10 мүнөттө мектепке барасыз, 10 мүнөттө садикке барасыз. Достор, көрдүңүздөр, чектин документтери тактан экен. Документ кимдин атында десем, акам Жеңиң атында деди. Эгерде келишип калсаңдар, бааларын сразу сиздерге өткөрүп барат экен. Документтен вообще проблема жок экен, достор. Көрдүңүздөр, достор. Бир катар бизлерге бир катар информацияны берип өттүк. Эң жакшы жери болсо тегиз түз жерде жайгашкан. Анан салыштырмалуу башка жакта сатылып аткан чектерге караганда достор, мына бул жер арзан чыгып калды. Мындай чектер анча-мынча кәмдә чыгат. Мына ошондуктан шап үстүн акчаны шытыр эсептеңиздер, 2 миллионду сразу басып туруп мына чекти алып коюңуз. Достор, 2 миллиондон дагы кичине кеми барбы десем, акам айтты. О, талай бекиним, эми кичине түшүп берем дейт, бирок срочно сатып атам дейт. Достор, экранда телефон номерлери жазган, эс менен байланышка чыгыңыздар. Анан биз силерге Кыргызстандагы эң арзан кыймылсыз мүй турак жайларды ушундай жерлерди жакшынакай алып силерге жардам кылып берип атабыз. Сиз каналга катталыңыз, видеону достор менен бөлүшүп коюңуз. Биз турган жер Ош өзгөн центральный көчөсү достор. Бул жер Учкун, Мал базарга кире бериш, анан мына Учкун светофорду баарыңыздар тең эле билесиздер. Достор, эгерде сиздер Ош шаарынан келе жаткан болсоңуздар, Учкун Мал базар жакка киресиздер. Мына ушул асфальт жол менен примерно бир 10 мүнөт жүргөн болсоңуздар, сатылып жаткан чекке туш болосуздар. Эгерде сиздер өзгөндөн келе жаткан болсоңуздар, сол жакка болуп калат. Достор, жакшы инсандар ушундай жакшы чектер насип кылсын, биз силерге ушундай сонун болгон жардамаларды кызматты кыла беребиз.